Кыяматка жакын пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, алымдар барат экен риякөрлүк үчүн, ажылыкка. Кембагалдар барат экен тилемчилик үчүн, ажылыкка. Байлар барат экен акча, бизнес жасаш үчүн, ажылыкка. Бийлер барат экен саякаттанып, кожо көрсүн үчүн, ажылыкка. Булардын бири да ажы кабыл болбойт деген. Ошону көрүп келдик, мына Франция, Англияны, ошо Мекке, Мединаны деле көрөр экенбиз, бир көрүп коелу деп. Өлдү, муну ниети өлдү. Адамдар дагы айтат экен, ошол жакка барып кичине ошо адамдар көп кайрымдуулук кылышат, кичине акча таптап алайын. Бунун да ажылыгы өлдү. Алымдар барат экен, сен канча жолу ажылгансың? 5. Сенчи? 10. Мен, сен иштеке кылып апсың, мен 15ти кылып койгом. Өлдү ажылыгы. Сен ким үчүн кылгансың? Мактаныш үчүнбү? Ким үчүн кылгансың? Эл сени о десинби? Ушунун бардыгы өлөт экен да. Ошон үчүн биздин кылган умрабыздан Алла разы болсо мага болду. Башка эч кандай алкыштын кереги жок. Эч кандай мактоонун кереги жок. Эч кандай даңктын кереги жок. Эч кандай о дегендин мага кереги жок мага. Мага жаратканым Алла Таала мени жоктон бар кылган эле. Атанын белинен чыккан бир тамчы суудан ушундай татынакай, көз, акыл, эс, 160 муун мүчө, 6 санымды аман, сонун кылып жаратты. Мен ошонун ыраазычылыгын эле изденем. Ошонун ыраазычылыгын гана каалайм. Башка мага бары бир тарапта, Алла Тааламдын ыраазычылыгы бир тарапта. Күн сайын мага жашоо берип атат. Күн сайын жүрөгүмдү соктуруп атат. Канымды айландырып атат. Мээмди иштеттирип атат. Уйкумду берип атат. Ырыскымды берип атат. Амандыгымды берип атат. Алла Тааламдын неаматтары. Кандай кылып бизди жаратып койгон? Мына ошого Алланын ыраазычылыгын максат кылуу. Кийин эл мактаса, мактай берсин. Анын зыяны тийбейт. Бирок башында эле биздин ниетибиз бузулуп калса, адамдар ушун мен не дейт экен? Ушулар укту экен, мен ажыга умрага барып келгенимди. Көп билбей калган окшойт. Кичине реклама кылып коюн, кичине айтып кой. Бул кандай? Биздин ниетибиз, максатыбыз жараткан Алла Тааланын ыраазычылыгы үчүн умрага баруу. Ошон үчүн умрачыларга эң биринчи мен өзүмө айтам, экинчи сиздерге айтам, биз ниетибизди оңдойлу. Ушул жерден ниетибизди оңдойлу. Ушул жерден Алла Таалага айтайлы. Дуа кылайлы эки колду көтөрүп. Я Алла, менин ушу кыла турган умрамды кабыл кылгын. Качан кабыл кылат? Качан Алланын ыраазычылыгы көздөлсө, максат кылынса. Ошон үчүн Алла субхана ва таала эгерде кабыл кылган болсо, бүттү. Биздин Алла Таалам дүние маселебиз да чечилет, кабырдын маселеси да чечилет, ахиреттин түбөлүктүү маселеси чечилет. Ишенип коюң. Эгер Алла эле кабыл кылган болсо, биздин кылган амалыбыз Аллага эле жаккан болсо, бүттү. Алла Таала биздин дүние ахиретибизди оңдоп коет.